Достор, азыр бизде студияда бүтүрүүчү медалист кыз Жебек Уланбек кызы. Саламатсыздарбы? Кутман таң. Жакшы келип алдыңызбы? Жакшы, рахмат. Сонун. Быйыл 11 классты аяктадыңыз. Ооба. Ошол менен куттуктайбыз. Рахмат. Алтын медалды алдыңыз. Алдык буюрса. Окууга тапшырган жатасыз же тапшырдыңызбы? Тапшырган жатабыз. Ордун Кайсы жыйынтыгын. кесипти тандадыңыз? Биоинженер же программный инженерди тандап атам. Кандай ойлойсуз? Биздин өлкөдө ушул биоинженер жана программист Анан ушундайсың да, кара, кесип тандап атса, анан ошондо аткарайын деп атса. Жок, негизинен эле аябай керектүү кесиппи деп сураган. Мен просто мен биринчи болуп атам, ошондуктан Кантип тантабасың бул кесип менен деген турасыз азыр, Ушундай эчтеке болбойт. Биоинженер болуңуз эчтеке болбойт, биз каршы эмеспиз. Ушул тууралуу айтпайбыз, биоинженер. Эмне кантип келип алдыңыз? Бул деген Кыргызстандын вуздарында жаңы пайда болгон факультеттердин бири болуп эсептелинет. Жана келечекте бул программирование жана медицина келечектеги эң востребованный кесиптердин бири болуп эсептелгендиктен, ошол экөө чогуу бир тармак менен кетет экен да, ушул биоинженерия. Ушул тармакка кетейин деген оюм бар, же болбосо программист болоюн деген дагы оюм бар. Эмнеден мындай жыйынтык чыгардыңыз? Ким сизге түрткү болду? Сунуш берген адам бар. Албетте, биринчи орунда ата-энем. Ата-энем мени кичинекей кезинен эле медицина тармагына Төрөлгөндөр адам. Ооба. Биоинженер болот. Жок, медицина тармагына мединститутка поступать эт деп айтышкан, бирок эми ал жакка кызыгуум жок, бирок биоинженерия бул абдан кызыктуу кесип экен да, мага аябай жакты. Ошол себептен ошол биоинженерияны тандап атам азыр. Кыз Жебек ар бир жыл сайын 5 алып, ушундай 5 алып, күн сайын окуп, ушул ар бир жыл сайын 5 алам деп тырышып, негизинен кыйын болуш керек деп ойлойм. Негизи ар бир сабакка барыш керек, ооруп үйдө жатып калбаш керек, туурабы? Сен көйгөйүңдү айтып атасыңбы? Сен меникини айтып атасың. Сеникини айтып атам. Ошо негизинен ушу алтын медаль алыш үчүн кандай жолду жолдодуңуз? Бул алтын медальды алыш үчүн мен ата-энем кичинекей кезимен эле үйрөтүшкөн. Биринчи класстан баштап эле жакшы окуу деп өзүлөрү үйдөн жардам беришчү начальный класста. Ошол биринчи класстан бери жалаң бешке окуп жүрүп, фундамент абдан күчтүү буюрса. Фундаментим абдан күчтүү болгондуктан ошол 10-11ге келгенде кыйналган деле жокмун. Мисалы сабактардын баарына катышабыз, бирок эми анча кыйналган жокмун чындыгында. Ошон үчүн мугалимдер туура айтат да, сабактарга келгиле, анткени мисалы математикадан бир сабакка барбай койсоң, андан кийин сабакты түшүнбөй каласың деп, Ошон үчүн барыш керек сабакка. Жалпы дагы бир ирет алтын медалды алуу үчүн жыл аягы сенин бааларың 5 болуш керек, Канча 4 баасын алганга канча мүмкүнчүлүк берилет? Же таптакыр 4 болбош керекпи? 4 алганга мүмкүнчүлүк берилет. Ал 80%дан жалпы бааңдын жана күнүмдүк баанын 80%нан жогору 5 болуш керек. Ал эми 4 ошо 20%га уруксат берилет жана 3 алганга жана НБШка келген жок деген барбай калган учурлар абдан аз болуш керек. Баарына 20% гана берилет. Ошондо сиздики канча 4 болуп калды, канча 3 жана канча НБ болуп калды? Менде 3 жок, 2 жок. Ал эми 4төр эми ар бир сабактан жыл боюнча көп болсо бир 4-5 эле жолу 4 алганбыз. Ал эми келген жок деген бул тоже 5-4 жолу болсо керек. Эми кандай учур болбосун, азаматсыз алтын медалды. Кандай учур болбосун, алтын медалды уже алдыңыз. Ал үчүн дагы сөзсүз түрдө бул нерсеге эмгек кылыш керек. Ал эми бул жөн эле наам болбосо керек. Бир кандайдыр бир жеңилдетүүлөр болобу? Албетте жеңилдетүүлөр болот. Бул Кыргызстандагы эл аралык вуздарга тапшырууда, мисалы Ататүрк Ала Тоо университетинде 20%дык арзандатуу болот. Жана андан башка дагы кыргыздык мамлекеттик вуздарда дагы көптөгөн жеңилдетүүлөр болот. Көптөгөн жеңилдетүүлөр дегенде акча каражат жагынан арзандатуулар болот, анан дагы сиздин маалыматыңыз боюнча кайсылар? Дагы ошол эле деп ойлойм. Андан кийин могу мектептеги 11-классты жыйынтыктоочу аттестацияда экзамендерден бошотулат.
преимуществосы. Демек, азыр балким мектепте ушунча жыл, 9 жыл окуп жүрүп, алтын медаль тууралуу маалыматы жоктор дагы болот чыгар эми. Ошолор үчүн жакшы маалымат болду экен. Болушу мүмкүн. Анан эми кесип тандоо биоинженерия деп атасыз, же болбосо программист деп атасыз. Кайсыл кесипти көбүрөөк аркалайм деп атасыз? Анан негизи сиз айтып атпайсызбы, медицина менен программирование бул келечек. Анан азыр көптөр ушул нерсеге баш багып атат депчи. Анан бул логикалык жыйынтык да. Эми жүрөк деген бар да байрычы, сезим деген бар. Кайсыл жүрөктү аркалайм деген. Же болбосо экөө төп келишип атабы сиздеки? Экөө тең бирдей эле деңгээлде. Мисалы көрөбүз биоинженерияны мен деген ошол биоинженерияга тапшырам, эгерде ордун жыйынтыгы биология тандоо сабагы эгерде жакшы жыйынтык көрсөтсө. А эгерде тескерисинче болуп калса, анда программированияга барам деген. Ошол жалпы республикалык тест түрлөрүнүн жыйынтыгы чыктыбы же жок элекпи? Жалпы республикалык тест түрлөрүнүн жыйынтыгы буюрса 20-ларында чыгат деген деп күтүп атабыз, ал жыйынтыгы чыга элек. Жакшы эле тапшырдым деп ойлойсузбу? Жакшы, ооба. Жакшы эле деңгээлде тапшырдым деп ойлойм. Курбуларыңыз арасында, досторуңуз арасында кайсыл кесипке көбүрөөк тапшыргандар болду? Мисалы, жаштар арасында кайсыл кесиптер актуалдуу болуп атат? Менин классташтарымдын көбүнчөсү медицинага тапшырып атышат, мединститутка. Алар дагы ошол мен ойлогон ойду эле, медицина бул келечек деген ой менен эле ошол медицинага жана программированияга. Эң сонун. Кесип менен бирок биз жакшы көргөн хобби деген дагы сөздөр болот. Ошол тууралуу бир аз айтып кетиңиз. Спорт эми алтын медалды алган киши, бир нерседе таланттуу болгон киши башка жакта сөзсүз түрдө. Албетте, ооба. Да, башка өнөрүңүз барбы? Албетте, башка өнөрлөрүмдүн бири бул комуз чертем. 2-классынан баштап ата-энем комуз кружогуна беришкен. Музыкальный мектепте 7 жыл окуп бүттүм. Комуз чертем ыр дайым. Ошондой. Комуз менен балким фестивалдарга катышып калган учурлар болгон. Ооба. 2 жана 3 дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына катышкам комуз менен. Андан сырткары чет мамлекеттерге, Казакстан, Украина, Турцияны дагы кыдырып келгенбиз комуз менен. Комуз менен. Жакшы. Ушинтип башка өлкөлөргө барган, кыдырып келгениңиз окууңузга эч кандай таасир эткен жок, Жок. Окуу мугалимдер балким айткандыр. Ушинтип Биоинженерияга тапшыр деп. Ооба, комузчу болбой биоинженер болом деп атпадың беле? Окууларга кел деп айткан учурлар болду эле. Албетте андай нерсе болот, бирок мектеп администрациясына ошол жерден ыраазычылык айта кетем. Анткени алар мындай колдоо көрсөтүштү да. Барып ата-энем уруксат сураганда эч мындай тоскоолдуксуз эле макулдугун беришти. 10 күнгө барып келгенбиз, мисалы чет мамлекеткечи. Ошондо эч дароо эле макул деп уруксат беришкен да. Жакшы. Эң сонун. Анда Кызжыбек мындай кылалы. Азыр өзүңүздүн курбуларыңызга, ата-энеңизге, баарына да ушул сиздин жетишкендигиңизге ыраазычылык айтуу мүмкүнчүлүгүңүз бар. Ушул ыраазычылыгымды ата-энеме мектептин 68-чи окуу тарбия комплекс гимназиясынын администрациясына жана жалпы мугалимдер жамаатына жана мени тааныган адамдардын бардыгына ысык салам. Мени колдогондордун бардыгына чоң терең ыраазычылык билдирем. Сонун. Эң сонун. Суроолордун баарын узатып алдык. Ооба. Сизге чоң рахмат. Колуңузду кармабайлы. Ооба. Биоинженерияга аттанып бериңиз. Азыртан баштап даярданып бериңиз. Ийгилик. Рахмат. Сонун. Ушундай медалисттер көбөйө берсин. Бир жылда, ушу эмки жылдагы балким мындан да көп медалисттер болуп калышы мүмкүн. Ооруп калып барбай калгандар болбосун. Ооба, сабактарга барыңыздар. Бизде бүгүн эфирде Кызжыбек Уланбек кызы болду, бүтүрүүчү медалист.